7-8 августта болуп өткөн Кой-Таштагы ыкчамдуу Атамбаевди күч колдонуу менен алып келе турган операция 7 августта албетте көп катачылыктар менен коштолуп, ошонун негизинде ишке ашпай калды. Бирок негизинен алардын жасаган кадамдары мыйзам чегинде болуп, ал эми ошону аткарган улуттук коопсуздук кызматынын атайын ошо кызматы Альфа антитеррору албетте бул жерден мындай көп мындай катуу таасир бере албай, ошол негизде жанагындай жарандардын, кыргыз жарандарынын өзгөчө ошол жерде жашаган элдердин мындай катуу соккусуна кабыл алынып, мындай 6 барымтага алынып, бирөө каза болуп, бир 25тен ашыгы оор жарадар болуп тепкиленип калышты. Андан тышкары дагы билебиз, бир 25-30тан ашык киши дагы жарадар болуп калды. Бүгүнкү күндө жалпы саны бир 50-60тан ашты деген маалыматтар келип атат. Чынын айтканда, бул кол күчтөнүү менен, кол күчү менен Атамбаевди алып келүү операциясы кандайдыр бир деңгээлде тактикалык жактан каталарды кетирип, ошонун негизинде ушундай окуя болуп кетти. Анан эртесинде 8 августта болгон штурм укук коргоо органдарынын, ошол эле улуттук коопсуздук кызматынын, ички иштер министерствосунун кызматкерлеринин колдорун ачып койду. Себеп дегенде, бир киши каза болсо жоокер, 6 киши барымтада болсо, алар бардык шарттарды колдонуп, ок атууга же болбосо ошондой бир штурм жасоого бардык мүмкүнчүлүктөрү бар, жана ошондой түзүлүп калган. Ал эми 7 августта жанагы барымтага түшкөн балдар, колго түшкөн балдар, жаракат алган балдар, каза болгон бала дагы ошо биздин элибиз, биздин ошол жердеги жайгашкан кыргыз жарандар деп атайын жанагы боевой патрондор менен ок атуудан баш тартып, өздөрүн ошо тобокелге салып, колго түшүп берип, кээ бирөө жаракат алып калды. Эми бул Кой-Таштагы болгон окуя, бул өзүнчө бир Кыргызстанда болгон чакан локалдуу конфликт болуп, өзүнчө бир жарака болуп калды да бүгүнкү күндө. Ошон үчүн мен айтар элем, Кой-Таш окуясынан кийин, баягы кармалганы, штурмдан кийин ошол жерде эртесинде да 8-inde көптөгөн тополоңдуу иштерди жасайбыз деп шаарга келип, кыйкырышып, өкүрүшүп, баш аламандыкка кичине жол берилип, жанагы урналар өрттөнүп, айнек терезелер талкаланып, шаардын элин мындай тынчтандырды, аябай паника болду кээ бир жерлерде. Албетте, бул эмне дегенди билер? Бул ошол жердеги кээ бир ээн баш ишенбеген же түшүнбөгөн чагымчыл адамдардын же чагымчыл саясатчылардын негизинде Кыргызстанда дагы бир чоң мындай баш аламандык болуп калышы мүмкүн беле деген позицияны билдирет. Экинчиден, мына биз билебиз, ошол жерде Атамбаев Кой-Ташта болуп алып, мен курал колдоном, эгер келсе атам деп эртесинде мен аткам, анан балким мындай рикошет болуп тийген чыгар бирөөгө деген бир маалыматтарды өзү берип турду. Андан тышкары биз билебиз, мына ошол Кой-Ташта Атамбаевдин мындай жан тарткандары, тарапташтары бир нече жолу Атамбаевди мыйзамдуулукка чакырган ордуна кайра ошол үгүттөп, аны баягы ошол жаргадан ары түртүп, сеники туура ушундай кыл деп атып, мына ушул окуяга алып келди. А балким эгерде убагында жанагындай туура эмес урандарды чакырбай, ошол арасында депутаттар бар, саясатчылар бар, өздөрү бир упай топтоп калайын дебей, туура багытка жол берип, Атамбаев менен түшүндүрүү иштерин өздөрү ичара сүйлөшүп алса, балким мындай окуя болбойт эле. Бирок ушундай бир кандуу окуя болуп кетти. Бүгүнкү күндө бул Кыргызстандын ар бир жаранын тынчтандырат. Себеп дегенде, бул окуя ушундан ары ушу менен бүтүп, тынччылык менен бүтүп, стабилдүүлүккө алып келиш керек дагы. Мындай окуялар келечекте көнүмүш ататка келбеш керек. Эртесинде 2-3 күн өтпөй эле дагы бир чуулгандуу элдин ортосундагы бир кандайдыр бир карабашчылыктарды пайда болгон социалдык тармактарда дагы көп ушул боюнча маселелерди козгогон бир опурдалдуу окуя болуп кетти. Ал
Курсан Асановдун жумуштан алынып, ага иш козголушу, анан ал боюнча жана пакет боюнча бир көрсөтмөлөрдүн бериши бул абдан таң калыштуу болуп калды. Мен айтар элем, Курсан Асанов ушундай ауыртпалдык окуяда өзүнүн баягы чечкиндүүлүгү менен адиси катары туура позицияны кармап, ошонун негизинде жана сүйлөшүүлөрдү өткөздү. Сүйлөшүүлөрдүн негизинде кансыз мындай карама каршылык болбой, Атамбаев жана Атамбаевдин жанындагы жүргөн адамдар колго түшүп беришти. Бирок Курсан Асановдун баягы көрсөтмөлөрдө көргөзгөн курал-жарак боюнча жана башка бир материалдар боюнча берген көрсөтмөлөрү таң каларлык. Биринчиден мен ойлойм, ошол жердеги курал-жарактар ошол жерде чогулуп тизилип жатыптыр. Демек, ал курал-жарактарды тизип чогулткан адамдар ошол эле укук коргогон адамдар болуш керек. Же болбосо ошол жердеги эле адамдар бир нече ондогон адамдардын колу калган. Ошон үчүн эмне үчүн ошого кармады, эмне үчүн ошондой болуп калды деген бул туура эмес. Биринчиден. Экинчиден, оперативдик тергөөчү топ ошол замат ошол жерге барып, ошол жанагы тергөө иштерин башташ керек болчу. Алардын өздөрүнүн дагы мындай кандайдыр бир чабалдыгы болуп калды. Үчүнчүдөн, жанагы пакет боюнча ушундай алып кетти, алтындар бар болчу, анан өтө баалуу документтер бар дегенде мен ишенбейм. Себеп дегенде Атамбаев жетисинде штурм болгондо эле андай баалуу документтерин, алтын, акча болуп алардын баарын эче эле койчу жерине коюп, жашырунган жерге жашырып коюшу керек болчу. Алар деле мындайча айтканда бул жагынан такшалып бүткөн адамдар. Ошон үчүн бул жерден Курсан Айыпка мындай айыптын мындай такалышы, шектүү болушу бүгүнкү күндө коомчулукту дагы, бизди дагы абдан мындай таң калтырат. Бул бардыгы баягы азыр тергөө иштери болуп атпайбы? Ошол бүткөндөн кийин бардыгы аныкталып такталгандан кийин Курсан Асановдун иш жүзүндө, укук жүзүндө акталып чыгышына көпчүлүк дагы мен да ишене алам. Эгерде кокус ушул окуялардын негизинде ошол бир министерстводо жетекчилердин ортосуна кандайдыр бир түшүнбөстүк, карама каршылыктар болсо, ал ошо карама каршылык, түшүнбөстүк ошол мекеменин ичинде ичара баягы чечилип, биринчиден, экинчиден баягы бирине урулгон катташы, бирине урулгон принциптерин ошол эркекче ошол жерден чечип алышса болмок. Тилекке каршы мунун бардыгы жалпы элге, жалпы дүйнөзүнө чейин чыгып кетти. Бул өтө өкүнүчтүү жана таң каларлык. Дагы бир айтар элем, бул өзүнчө бир ошол мекемеге уяттуу бир чоң мындай кандайдыр түшүнбөстүк иштерди алып келгенин көргөзүп турат. Экинчиден, бүгүнкү күндө ушул Курсан Асановду шектүү катары үйүнөн тинтүү иштери болуп, жанагындай ар кандай массалык маалымат каражаттарына чыгып атпайбы? Көрсөтмөлөр, мурун мындай болгон, туугандары ал эле бул эле деген, эми мунун бардыгы абдан өтө ыплас. Себеп дегенде, эгерде ошол берилген материалдар мурда болсо, мурда ошондой иштер жүрүп жүрсө, эмне үчүн ошондо ошол убакта бул кишини кармап, бул киши боюнча атайын мындай тергөө иштери, же болбосо текшерүү иштерин жүргүзбөйт да, анан ушул учурда пайда болуп калганы өтө таң калыштуу. Экинчиден, жанагы чыккан материалдардын бардыгы абдан мына ылдамдык менен чыгып атат. Бул дагы өзүнчө көп ойлорду жаратат. Төртүнчүдөн, бул бир укук боюнча, укук таласында жанагы милициянын ишениминен кетип, ошол боюнча саткын болду, ал эле деген күнөө коюлуп атат. Эми мыйзамда менин билишимче милициянын ишениминен кетти деген статьялар жок. Биринчиден, экинчиден, бир жанагы учурдан пайдаланып же бийлигинен пайдаланып өзүнүн баягы туура эмес алып келди, же болбосо превышение должностных полномочий деген статья менен козгоп атпайбы? Демек, ошондой иш болгондо досудебное производство дейт, ошондой болуп атканда, ошол иштин тегерегинде гана жана фактылар чогулуп, ошол боюнча гана иш алып барылыш керек. Ал эми азыр бүгүн башка каяктагы мурда болуп кеткен же болбогонбу бир оперативдүү материалдарды ошо социалдык тармакта ыргытып, кандайдыр бир деңгээлде адамды кечөө эле мындай макташып, кечөө эле бул киши менен мындайча айтканда сыймыктанган ошол эле ички иштер министерствосу, ошол эле өкмөттөгү адамдар бүгүн ушундай жагдайга алып барганы өтө таң калыштуу. Ошон үчүн менин оюмча
бүгүнкү күндө ушунга окшогон окуялар жеке эле ички иштер министрлиги бардык мекемелерде болбош керек. Биринчиден бул ошо мекемелердин ичиндеги министерство, ведомстволордун ичинде жанагы бири бирине болгон кармашыктарды дагы күчөтөт. Тарапташтар менен бул тарапташтар менен тиги тарапташтар бири бирине ар кандай материалдарды чогултуп, бири бирине мындай жолтосо баштайт. Бул ошол министерствонун ичиндеги иштерге абдан чоң таасирин тийгизет да, тескери. Анан тоскоол болот. Бүгүнкү күндө Кыргызстан жөнөкөй акыбалда жашаган жок. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын акыбалы өтө мындайча айтканда опурталдуу жагы бар. Мына эл аралык деңгээлдеги террористтик, экстремисттик уюмдар башын көтөрүп, дагы эле болсо мындай өздөрүнүн иш аракетинин тымызын жасаган учурлар кездешет. Андан тышкары мына коррупциялык иштер, контрабандалык жолдор, наркотрафиктин күчөшү, уюшулган кылмыштуулуктун жогорку деңгээлге чейин чыгышы, булар боюнча күрөшүүдө ошо ички иштер министрлигинин ролу абдан чоң. Ошон үчүн ага бирдиктүү, бир багыттагы бир муштум болуп иштей турган өзүнчө бир чоң мындай координация болуу, анын жетекчилери бир багытта иштеш керек. Ама мындай талаш тартыш, бири-бири шектүү иштер менен компроматериалдарды туура эмес бирине ушундай шыкай берсе, бул абдан жаман көнүмүш адат болуп, жаман чуулгандуу иштерге алып барышы мүмкүн. Мен ушул материалдарды, маалыматтарды алгам ошо видео сюжеттерден, жанагы Кундуз Жолдубаевдин айтканынан, андан тышкары мына официалдуу түрдө берилген маалыматтардан алып айтып атам. Анан кээ бир маалыматтар баягы ошол жерге катышкан балдар менен да сүйлөшүүлөр болду. Себеп дегенде ошол жерге барымтага алган балдарды алар аябай тепкилешип, мазакташып, аябай мындай кордошкон экен. Кээ бирлеринин он манжасын тим эле балка менен жанчып салышыптыр, кээ бирлеринин башын жарган. В общем, фашисттер да мындай өздөрүнүн жарандарына мындай кордук көргөзбөйт. Мен айтар элем, ошол ушундай кордук көргөзгөн зөөкүрлөр жакын арада көбү кармалып өз жазасын тартат деген ойдомун. Себеп дегенде алар ошо Альфа антитеррор коому балдары ал жерге барып эч кимди атпай тынчтык жолу менен жанагы ошол жерге кирген оперативдүү следственный группага мындай жол ачып, ошолор таяк жебесин, ошолор мындай алып чыкканга жардам берүү үчүн барган балдарды ушундай кордук көргөзүп атат. Демек алардын максаты, ой пикирлери башка, андан да жогору болушу мүмкүн дегенде менде ой жарылып атат. Ал эми ошол жерде табылган курал жарактардын көбү балким ошол тартып алынган курал жарактар болушу мүмкүн. Мурда баягы 2010-жылы жоголгон курал жарактардагы форумда ошолордун дагы бир эпизоддору чыгып калышы мүмкүн. Бирок мен айтарым бар, ушунун баарын чогултуп келгенде жанагы Атамбаевдин айткан сөзү, ошо Кашкар менен биринчи жолу көрүшкөндө учурашканы, мынау теле видео кадрларын абдан таң калтырат. Биринчиден Кашкар Жунушалиев деле мындай өзүнчө эл сыйлаган, аны тааныган адамдар да көп, өзүнүн ишин билген. Бирок ошол учурда Кашкар Жунушалиев 10 мүнөт берген экен, 3 мүнөт берген, аны жанагы Кундуздагы далилдеп атпайбы, ушундай сүйлөшүлгөн депчи. Эгерде Курсан Асанов ошол жерге өз билем мен кыймын деп кире кала турган болсо, эмне үчүн ошону токтотуп туруп, жол бербей, мына азыр күтөлү 3 мүнөт деп туруп, алдын ала тосуп приказ берем деп айтпайт. Бул жерде ал айтууга бардык мүмкүнчүлүк болчу. Себеп дегенде ал министр, бул министерствода өзүнүн баягы министрине башы ийишет, единоначалие деп коет, бардыгы бир адамга баш ийе турган ошондой жагдай болгондо. Анан ошол жерде таң каларлык. Бул кандайча болуп кеткен. Бул биринчи. Экинчиден мен айтар элем, бул окуя териштирүү иштеринин негизинде көп мындай ачык айкын чыгат. Себеп дегенде ал жерден ошол баягы орустар айтат, у победы много героев, говорит, у поражения один, говорит. Один, который всегда носит, что виновный. Ошол жерде да ошондой болуп атпайбы? Ошол 8-inde биринчиден жеке эле ички иштер министерствосу ал жерде иштеген жок. Аны менен кошо улуттук коопсуздук кызматынын кызматкерлери дагы оперативдүү маалыматтарды берип, андан тышкары ошол эле атайын кызматтын спецназтын балдары дагы жардам беришип, жанагы оцепление, блокировкасына чейин бүт эки органдын кызматкерлери туруп беришти. Ошон үчүн бардыгын бир адамга
же эки адамга ошолор жасады деген айтуудан мен алысмын. Бирок ошолорду башкарып, ошолорго сүйлөшүү жолдорун көргөзүп, анан тынчтык жолу менен аларды кан чыгарбай алып чыкканга албетте Курсан Асановдун эмгегин чоң деп эсептесек болот. Бул жөн жерден эмес, потому что сүйлөшүп аткандагы сүйлөшүүлөрдөгү Атамбаев менен болгон видео сюжеттер аны далилдеп турат. Ал эми алардын ички болгон мамилеси, ички болгон карама-каршылыктары ушундай окуяларды бүт баарыбызга маалымат кылып, анан иш козголуп кеткени бул абдан өкүндүрөт. Бунун бардыгы мен ойлойм убагында кезеги келгенде акталып, ар бири ордуна коюлат. Мен билгенден убагында Кашкар Жунушалиев дагы зам министр болуп иштеп турганда убагында ага да ушундай бир жала жабылып, иш козголуп, кийин акталып, бүт баары ордуна келген болуш керек. Ушундай бир маалыматтар чыккан, жанагы өтүп кетти, баягы курал жарактар боюнчабы, же жанагы туура эмес баягы маалыматтардын негизинде бирөөлөргө разрешение берип, ошондон ушундай болду деген бир окуялар болуп кеткен. Анан жумуштан алынгандагы окуялар болуп кеткен, кийин кайра жумушка коюлду. Ошон үчүн мен ойлор элем, бүгүнкү жетекчилер МВДда болобу, башка укук органдар болобу, ошол ушундай ичара болгон келишпестикти, ичара болгон карама-каршылыктарды түзбөй, бир багатта иштегенге аракет кылышса, анан единоначалие болуш керек. Бир киши, бир жетекчи, бир министр ошол баардыгын тартипти сактап, устав боюнча, мыйзам боюнча ошондой иш жүргүзсө, момундай ызы чуу карама-каршылык окуялар болбойт эле. 4-5 күн болуп калды, жанагы ага иш козголуп, анан ушундай чуулганда окулгандан кийин бир нече Курсан Асанов боюнча мурда болгон окуялар боюнча компроматериалдарды чыгарышып атат. Агасы дейт, ийниси тияка барган, анан нары Баңгизатка аралашкан, анан өзү дагы ошондой, буну убагында тигиндей болгон, мындай болгон деген бир ар кандай көмүскө күнөөлөрдү коюп интернетке чыгарып атат. Эми эгерде ошондой боло турган болсо, ошондой иштерге мурда шугулданганын билишсе, эмне үчүн ошол убактагы жетекчилер, ошол убактагы министрлер, ошол убактагы укук орган башчылары, тергөө кызматкерлери бул боюнча иш көтөргөн жок? Бул бир. Анан бүгүнкү күндө дагы ушул 7 август, 8 августка чейин болгон окуяга чейин эмне үчүн ушул иштерди бетин ачышкан жок? Эгер ошондой боло турган болсо, демек булардын бардыгы баягы өзүнчө болгон иштеги интригалык өзүнчө бир информациялар, бири-бирине чогулткан информациялардын бири болуш керек. Экинчиден, ал ошол убакта болгон окуялар, ошол иштер бүгүнкү ишке эч кандай тиешеси болбош керек, мыйзам боюнча. Үчүнчүдөн, бүгүнкү күндө эгерде ошондой жаман жактарын көргөзөтса, эмне үчүн жакшы жактарын да айтпайт? Ал ушул укук коргоо органдарына киргенден баштап ошол канча деген кылмышкерлер менен күрөшүүдө өз өмүрүн мындайча айтканда тобокелге салып, ошондой тобокелден канча кылмышкерлерди кармаганга, андан тышкары мына Ош окуясында өзүнүн мындайча айтканда эки улуттун ортосундагы болгон карама-каршылыктарда өзүнүн жөндөмдүүлүгүн, адистигин, мындайча айтканда өзүнүн такшалган офицер катары көргөзүп, ошол жерде көп адамдарды мындайча айтканда өмүрүн сактаганга мындай жардам берди. Бул бир. Экинчиден, ошол Ош окуясы боюнча дагы ар кандай мүнөздөмөлөр, мамилелер болгон, ар кандай маалыматтар болгон. Ошонун бардыгын мына бүгүнкү күндө интернеттерге жазып атат, ар кандай жакшы иштеген, ал эле бул эле деп. Ошолордун бардыгын да көргөзбөй, баягы таразанын эки жагы болот. Бири начар болсо, бир жагы начар. Таразага тартыш керек да мында. Эгер ошончолук эле маалыматты беребиз десе. Ошон үчүн мен бүгүн айтар элем, бул окуя боюнча Курсан Асановдун баягы чегара боюнча мына Тажикстан менен Кыргызстандын ортосунда, чегара боюнча Өзбекстан менен Кыргызстан ортосунда бир нече талаш тартыштар болуп кеткен. Ошого дагы мынагы элди баягы локальный конфликттен сактап, ошого болгон өзүнүн мындай үлүшүн кошуп жардам берген учурлар болуп келген. Андан тышкары мына жогорку кеңеште акыркы убакта көрүп атабыз. Бир нече жолу, бир эмес, бир нече жолу ошо ички иштер министрлигине чыгып, ошо ички иштер министрлигинин кызыкчылыгын колдоп, талабын талашып, ошо мыйзамдарды өткөзүүдө, андан тышкары алардын таламын талашууда,
принципалдуу өзүнүн мүнөзүн көргөзүп, мындай алдыга жылуу иштеринде абдан көп иштерди аткара алды. Акыркы убакта жасаган иштери боюнча мен айтар элем, мына коомчулук өздөрү баа берип атат. Мына интернет сайттардан көрсөк, эгерде 1000 киши ар кандай комментарий жазса, ошонун 80% колдоо көргөзүп атат. Демек, элди коомчулукту алдаш кыйын. Ошон үчүн бүгүнкү күндө бул иш боюнча албетте такталат, аныкталат, тинтүү жасайт, жанагындай очный ставка жасайт, жанагындай баардыгын сурак алышат. Андан тышкары следственный эксперимент жасашы мүмкүн, баардыгынан сурашат. Ошолордун баардыгынын негизинде ойлойм, адилеттүү түрдө бул киши акталып чыгышы мүмкүн. Эми Курсан Асановдун тегерегинде жана өзүнүн жеке ушундай жагдайга түшүп калышына бул окуянын артында ошол айтып атпаймынбы? Ички иштер министерствосунда буга чейин дагы азыр дагы ушундай бирине болгон топтолушкан карама-каршылыктар болуп келген. Булардын ичинде, конечно, бир нече замдары бар, министр бар. Андан тышкары укук коргоо боюнча ошол жерде иштеген тергөө органдарынын башка башкармачылыктарындагы мындайча айтканда жетекчилери бар. Андан тышкары өкмөттүн кээ бир мүчөлөрүнүн дагы өздөрүнүн балким кызыкчылыгы бар чыгар. Ошолордун баардыгы чогулуп келип, ушундай жагдайды түзгөнгө жана түзүлүшүнө бир шарт түзүп койду деген ой пикирди жаратып атат. Жеке эле эмес, эл арасында дагы. Бул бир, экинчиден жанагындай ошол пикирди жаратууга дагы мүмкүнчүлүктөрдү түзүп атышат. Бул баягы Атамбаевдин убагында келген, мына 8 жыл иштеп калды. Ошон үчүн бул Атамбаевга жанагындай жардам көргөзүү болуш керек, Атамбаевчыл болуш керек деген. Мен ошо биздин кыргыз мамлекетинде ушул баягы Акаев кеткенден кийин Акаевчылдар, Бакиев кеткенден кийин Бакиевчилдер, Атамбаев кеткенден кийин Атамбаевчилдер деген позициядан алыс болушубуз керек. Кыргызстанда биз качанга эмне кылабыз? Ушулга окшогон ой пикирден, ушуга окшогон жаладан алыс болсок, ошондо бизде ичине өсүш, өнүгүш боло баштайт. Себеп дегенде, мына өзүбүз көрүп атабыз, акыркы убакта ушундай ой пикирлер жарала баштады. Бул абдан туура эмес позиция. Ушундан арылыш үчүн дайыма биринчи кезекте адамдын адистигин, тазалыгын, анан тартиптүүлүгүн, анан мыйзамдуулугун коюш керек. Жөнөкөй мындай органдын кишиси болобу, же жетекчи болобу, ошол принциптер болуш керек. Эгерде бул принциптер болбой эле, бул биздин партиянын адамы, бул биздин тияктын адамы, бул надежный, мага жардам берет деп адистигине карабай, баягы тазалыгына карабай, же болбосо тигиндей эптеп эле ошолордун ишин аткарган кишини алып барса, анда биз да өзүп да өнүкпөйбүз. Экинчиден жанагы окшогон мындай ичара башаламанды карама-каршылыктар күчөй берет. Бүгүнкү күндө тилекке каршы ошондой болуп калды. Биз Кыргызстанга эки коркунуч бар, тышкы жана ички коркунуч. Бирок тышкы коркунучтан дагы ички коркунуч. Ички коркунуч ичинде дагы мынагу министерство, ведомстводагы ички интригалар, бирине болгон ушак жала жаап, анан кийин бирин-бири баягы ордунан түртүп өзүн коюп, анан коррупция схемалардын түзүлүшү бул абдан чоң мамлекеттин түзүлүшүнө коркунуч берип атат бүгүнкү күндө. Эми массалык маалымат каражаттарында ошол Курсан Асанов өзүн өзү мындай пиар кылды, өзүн өзү самар пиар кылды деген бир маалыматтар чыгып атпайбы? Мен айтар элем, ошондой акыбал курчуп турган убагында же азыр Атамбаевдарды атып ошол жерден штурм жасап алып чыгабыз, же болбосо мындай сүйлөшүү менен алып чыгабыз деген эки гана вариант болуп турганда, самопиар жөнүндө по-моему эч ким ойлонгон жок. Биринчиден, экинчиден Курсан Асанов ошончолук самопиарга мындай кызыктар эмес дагы, аны муктаж эмес. Себеп дегенде, мынау 10-жылкы июнь окуясынан кийин, андан тышкары мынау чек аралаа маселелерин чечүүдө, андан тышкары жогорку кеңеште ички иштер министерствосунун позицияларын мындайча айтканда коргоодо, аларды алып барууда өзүн көргөзө алды.
Экинчиден самапиар деген сөздү ошо атайын мындай керектүү кызыктар кишилер чыгарышы мүмкүн. Ошон үчүн мен бул ой пикирден алысмын. Андан тышкары ошол жанагы 8 августтагы штурм боюнча албетте полковник Улан Усен Ниязбеков менен жанагы 6 кишинин каза болушу жана 6 кишинин барымтага алынышы албетте укук коргоо органдарынын колун мындай ачып койду. Алар ошонун негизинде гана бар штурм жасаса да болот болчу, ок атып туруп ичине кирсе да болот болчу, мыйзам аларга мындай айтканда бардык жагынан уруксат берген. Эгерде 7 август боюнча айта турган болсок, албетте анда 7 августта штурм болгон эмес. Ошол жерге кирип бараткан оперативдүү тергөөчү кызматкерлерди жана күч колдонуу менен Атамбаевди кармап келүү, мындайча айтканда чакан операциясы болгон. Ошондо жанагы атайын спецназ Альфанын балдары баягы забордон ашып чыкканда таш бараңга алынып, анын айласыздан жана желим окту атып, ошол коридор түзүүгө, шарт түзүүгө мүмкүнчүлүктөр түзө баштаган. Бирок тилекке каршы баягы биринчи тобу кирип, экинчи тобу кире албай, анан ошонун тегерегинде отцепление болуш керек болчу да. Отцеплениясына келе турган кызматкерлер убагында келе албай, анан айылдагы элдер кур намыс үчүн болсо дагы Атамбаевди коргойбуз деп, жеке эле айылдан эмес экен, ал жерде тиги Кочкордон, Көлдөн бар экен, Таластан бар экен, бирин серин адамдар. Ошолор баягы кирип барып, анан баягы адамдарды, атайын кызматтын адамдарын ур-токмакка алып тепкилей баштаган. Хотя алардын колунда курал бар болчу. Биринчи тобунда желим ок болсо, экинчи тобунда боевой оружие бар экени азыр аныкталып атат. Демек алар ошону билип туруп, өздөрүн курмандыкка чалып, урса дагы, тепкилесе дагы өзүбүздү, элибизди атпайбыз деп, баягы ошол жерге колго түшүп берген. Бул ошондой жагдай бул эсептелет. Эми дагы бир мындай маалыматтар чыгып атат. Ошол Курсан Асанов барганда эмне үчүн ошол курал жаракты карбап, ошол видео сюжет кылып көргөзөт, видеого тарттырат, андай мындай деп. Эми чынын айтыш керек. Ал жерде окуя болгондон кийин ошол эл билсин, бүгүнкү күндө ошол Атамбаев жана Атамбаев менен болгон адамдар кандай курал жарактары бар, кандай каршылык көргөзгөн. Эгерде мен сүйлөшө албай калсам, ошол жерден сүйлөшүү иштери жүрбөй калса, анда ошолор биздин штурмовать эте турган балдарды кандай курал жарактар менен атмак деген мааниде көргөзүп атышы мүмкүн. Ошол курал жарактарды мындай тизилип жатканын мен үчүн абдан таң калыштуу болду. Себеп дегенде ал курал жарактар ар кайсы жерде болуш керек болчу. Бирөөгү терезе жакта, экинчиси этажда, үчүнчүсү дагы бир жерлерде. Бирок анын баарын тизип алып келген экен. Аны тизип алып келгенде албетте ошол жердеги укук коргоо органынын балдары, же болбосо ошолор менен чогуу барган жардамчылары ошондой кылып тизип коюшту болуш керек. Себеп дегенде ал жерде ошолго кармаган колдун издери көп адамдар калып калды. Жанагы снайперский винтовка Драгуновун алып көргөзүп атпайбы? Ушул дагы кандай болду? Мен ойлойм, Атамбаев мурда президент болуп турган убагында Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн кол башчысы болуп турганда ушунчалык адамдар, кошоматчылар, мындай эле болгон адамдар курал жарагынан ошол СВД болобу, башка курал жаракты баягы наградной кылып, сыймык катары берип жүргөнү абдан көп маалыматтар түшкөн. Бул курал жарактар ошонун ичинде кирип калышы мүмкүн. Эгерде текшерип келгенде. Себеп дегенде ал учетто болуш керек. Же болбосо учетто болбой, мындай берилсе, кийин сурак убагында, териштирүү убагында, баягы экспертиза убагында билинип калат. Ал эми ушунун баарын чогултуп келгенибизде, мен ойлойм, бул Курсан Асанов бул атайын ошо тергөөнү бузайын, тергөө иштери бузун деген мааниде жасаган жок болуш керек. Ал ошо эл билсин, эл көрсүн, буга чейин дагы балдар кармалган деп ошону мындайча айтканда көргөздү. Үчүнчүдөн айтарым, бүгүнкү күндө мынабу биздеги болуп аткан атайын аспаптар, техникалык каражаттар, андан тышкары ушул боюнча аныктоо, тактоо иштери боюнча экспертизалык мүмкүнчүлүктөр абдан жогору.
Ал бир эле кишинин баягы колунун изин мындай аныктабастан бир нече кишиникин аныктап тактап ошол боюнча мындай туура экспертизага маалыматтарды бере алат. Ошон үчүн бул жерден ага бул боюнча мындай күнөөлөшүү бул абдан мындай четтен чыкты десек болот. Экинчиден кача ушуга басым жасай турган болгон күндө дагы бул жанагы злоупотребление должностным положением болбош керек эле. Тилекке каршы ошого такап туруп азыр бүгүнкү күндө мындай териштирүү иштери болуп атат. Эми мунун бардыгын териштирүү иштеринин негизинде экспертизалык маалыматтар чогулганда, андан тышкары баягы көрсөтмөлөр берилгенде, ошондо ошол фактылардын негизинде сотко барганда анан ошол иштер толугу менен аныкталып, такталып, бизде коомчулуктун көбү азыр ошол курсант тарапты болуп турат дагы, көбү ошону колдоо көргөзүп атат, моралдык жактан, психологиялык жактан. Албетте, моралдык психологиялык жактан бул кишиге абдан катуу чоң оор тепки болду. Кээде айтат, бир катуу ушундай моралдык психологиялык жактан тепки алгандан көрө кадимки эле тепкилеп колу башын сындырса жеңил болмок дегенчи. Ошон үчүн бүгүнкү күндө ушул жагдай абдан таң калыштуу, өкүнүчтүү и мындай опурталдуу бир окуянын алдында турат да.